Соңку мезгилдерде оорунун миңдеген түрлөрү пайда болуп, ага карата дартка даба издегендер да арбып барат. Бейтаптар салттуу медицинадан тарта элдик медицинага, алган эмес чыгыш элдик медицинасына да кайрылып келишет. Чыгыш элдик медицинасы алтын ийнелердин жардамы менен дарылоо жүргүзүп, рефлекстик дарылоо ыкмаларынын катарына кирет. Бүгүнкү күндө бул ыкманы колдонуп эмгектенип келген ак халатчандардын саны арбын. Алардын арасынан Кыргызстанга эң биринчилерден болуп, ийне менен дарылоо ыкмасын киргизген врач Темирбек Бекбоев. Темирбек Бекбоевдин айтымында ар бир илдеттин шыпасы бар, болгону адам ден соолугун максималдуу түрдө сактоого аракет жасоосу керек. Учурда дары-дармектердин натыйжасы жогору болгону менен анын баары химия болгондуктан зыяндуу жактары да бар. Ал эми ийне терапиясы физикалык дарылоо деп саналып, ийне тиешелүү гана чекитке сайлат да бир канча илдеттерди айыктырат. Ошо иглотерапия деген эмне негизи? Иглотерапия деген илгерки байыркы дарылоо ыкмасы. Азыр дагы эле бирок канды алып, тинтип, хиджама деп дарылап атпайбы? Булар ушу иглотерапиянын үлгүсү сыяктуу нерселер да. Булар иглотерапия илимий түрдө далилденген. Кытайдын дарылоо ыкмасы. Бул эми кылымдардан бери келаткан ыкма да. Эми баягы Кытайлар өздөрү ушундай калк экен, өздөрүнүн мындай философиясы бар. Булар энергияны жана айтпадымбы, күндөн алат, абадан алат, тамактан алат деп, ошо энергияны организмдин бөлүшү туура эмес болуп калганда ошону далилдейт. Тамыр кармап, ар бир органдын ызык суун табат да. Орган мисалы торможение болуп турбу, баягы басаңдап калып турбу органдын иштеши, органдын иштеши күчөп калып турбу, ошону эме текшерет да, ошо менен дарылайт да. Анан эми көп эле кишиге жардам берет. Иглотерапия негизинен нервти тынчтантат. Алтын ийнелер адатта баалуу металлдардан жасалып, адамдагы бардык ооруларга сайла берет. Болгону кургагучук, инфекциялык, онкологиялык, хирургиялык ооруларга колдонууга болбойт. Андан сырткары жашы улгайган инсандар менен жаш балдардын дене табы көтөрүлүп турган маалда ийне саюуга болбойт. Бул бизде негизи булийнени алтын ийне деп атайт да. Алтын ийне деген себеби көбүнчө баалуу металлдардан жазылат. Күмүштөн жазылат, жанакыдай алтындан жазылат, анан кошулма. Эме темир менен кошуп жасайт. Анан булар өз негизи бийик температурада эрип кетет да. Көбүнчө вирус чугузбайт экен бул баалуу металлдарчы. Ошон үчүн көбүнчө баалуу металлдар менен жасаганга ошондой колдонгонго аракет кылышып келишкен да. Азыр баягы стальной, высококачественный сталь менен күмүштүн кошулмасы. Анан бул ийне металлдан дагы зависит этет го, бирок нерв точкаларына моментип жетип, нерв точкаларын дүлүктүрүүдө да. Ошо рефлекстик жанакындай реакция пайда болуу да. Ошондо мисалы булар үнтүп атканда көрүп атпайсызбы? О жердеги кан тамырлар кеңейет. Кан айлануу жакшырат. Нервти тынчтантабыз атайын. Нерв оорулары адатта жөнөкөй эле депрессия же стресстен улам күчөп олтурат дешет адистер. Депрессияга дүйнө жүзү боюнча 264 миллиондон ашык адам кабылган. Ал эми дүйнө элин кооптонткон пандемиядан улам таажылуу вируска чалдыккандардын санынан да андан коркуп дүрбөлөңгө түшүп, натыйжада неврологиялык илдеттерге туш болгондордун саны өскөн. Коркунучтун айынан нерв чарчап, нервтин чыңалуусу күчөп, невроз оорусуна келип атышты да. Коркунуч менен. Коркуп, жанакыдай жүрөгү дүкүлдөп, аба жетпей. Мына бизге деле келип атты. Жана мемориал дегенде жатыптыр, бир аксакал. Аякта баасы кымбат экен чындыгында. Ошол жакта жатып, жакшы болгон мезгилде келди. Эми карасаңыздар, жан жөкөйлөр узаткан кишилер 3-4. Бир аппарат менен келди. Өз негизи көбүнчө коркунучтан да. Баягы эми подушкасын, кислороддун подушкасын көтөрүп жүрүшөт. Көрүнүп эле турат. Аксакал киши илгери чоң болуп жүрүптүр. Мурда бир дарыланып кеткен. Уйкусу качып, анын уйкум качып уктабай ататым дейт. Коркуп атам дейт, дем ала албай атыптыр.
Эми бул невроз оорусу да. Баягы интоксикация кеткен, жана ковидтин белгилери кеткен, бирок ошондойлор болуп жатты, көп эле болду. Жогорудагыдай дүрбөлөңгө түшүп, стресске кабылгандардан тарта неврологиялык илдеттердин эң татаал баскычындагы бейтаптарга чейин Бекбоев медициналык борбору ийне менен дарылоо ыкмасын сунуштап келет. Ал эми омуртка бел, грыжа ооруларын укалоо жолу менен айыктырууга болот. Мындан сырткары, Бекбоев жеке медициналык борборунда төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Тамыр кармап оорунун диагноздары аныкталат. Алтын ийне сайып, лазер терапиясы, мануалдык терапия жана укалоо жолу менен дарылоо жүргүзүлөт. Ички органдардын сезгенишин, нерв ооруларын, тери жана аллергия ооруларын, муун жана омуртка ооруларын, айыкпаган жарааттарды, жыныстык жана башка илдеттерди калдыксыз айыктырат. Мындан сырткары, тиш дарылоонун заманбап түрлөрү колдонулат жана гинекологиялык оорулардын бардык түрлөрүнө дарылоо жүргүзүлөт. Адамдын 700 нерв түйүнү жана 12 каналы бар. Ошолорго ийне сайып дарылоо жүргүзүп келе жаткан Темирбек Бекбоев 40 жылдан ашык тажрыйбасынын негизинде адамдагы нерв клеткалары жаңыланып пайда болуп турарын, бирок мээнин клеткаларынын пайда болушу татаал экендигин баса белгилөө менен ден соолукту жоготуп алып, анан аны кайра калыбына келтирүүнү эмес, алдын ала сактай билүүнү сунуштайт.